мурда күндө эле чыкты бул маалымат. Ошондуктан ушундай жагдай. Жана ошондой кезде Кыргыз Алтын Бишкек Сити тууралуу дагы биз ушу жакында эле Кыргыз спорттуу телеканалынын эфиринде да талкуулаганбыз. Өтө ишенимдүү оюнду көрсөттү Нурсултан Усупов. Бишкек Сити чабууда. Оңонаттан кирип келүү бар, сокку алыска бурчка. 7-катар сандагы Нурислам Морунтаев боюнча да сөз кылгым келет. Бул эпизоддон сөз түрдө сөз кылабыз. Бишкек Сити чабууда, жакшы бир күчүрүк пас. Эч ким жок борбор бөлүккө. Нурислам Морунтаев аябай алдыга кирип кеткен. Элдер Сардарбеков. Офсайд жок, таза, ойнош керек. Борбор бөлүккө чыгарып берүү, сокку! Адлет Дөөлөткелдиев. Борбор бөлүккө пас, катачылык Бишкек Сити. Соккуга мүмкүнчүлүк бар, эмне деген пас? Бул пас ашыкча болуп калды. Сок топ менен Элмирбек Кубанычбеков. Борбор бөлүккө. Никита Петерман. Борбор бөлүккө пас. Өтө перспективдүү чабуул болушу мүмкүн. Бишкек Сити чабуулда. Элмирбек Кубанычбеков. Пас, эмне деген сокку бул? Так сокку заталган жок. Шашып кетти окшойт. Узун пас алдыны көздөй. Лобов. Тоочун күрөшүүдө. Лобов. Топ менен өзү сокку узатканды туура көрдү. Бишкек Сити. Не деген гол? Бишкек Сити 58-мүнөттө эсеп санын ачууда. Эсеп саны бизде 1-0. Эмеден кийин, тыныгуудан кийин өтө бир күчтөнүп чыкты десек болот. Жана буга чейин болгон контр чабуулдар ошолордун бири ийгилик алып келип жатат. Боконовго өз кезегинде өтө так пас болгон. Боконов жекеме-жеке чыгып, Нурсултан Усуповду бир ыкма менен алдап өтүп туруп. Гол болобу? Аз жерден. Петерман. Узун пас, офсайд барбы? Офсайд жок экен. Алексей Лобов. Борбор бөлүккө пас, сокку! Жана! Өтө ишенимдүү сейви. Үлгүргөн Бишкек Сити. Жакшы чабуул. Абубакар Эмиров. Тагыраагы 27-катар сандагы Элмирбек Кубанычбеков жулунуп чыкты дагы. Сокку заткан Нурсултан Усупов негизи тосса деле болмок. Өтө деле оор сокку эмес, аласынан өткөзүлгөн. Сол канатка Кыргыз Алтын акыркы секундага чейин күрөшүүдө. Алыстан сокку Артем Пряткин. Жакшы сейв. Бүттү. Денис Шалаевдин ышкыры жаңыруда.